Карлыктан Ысрайылдын көзүнүн курчу кетип, жакшы көрө албай калган эле. Жусуп балдарын ага жакын алып келди. Жакып аларды кучактап өптү. Ошондо Ысрайыл Жусупка: "Сенин жүзүңдү көрөм деп үмүттөнгөн эмес элем, бирок Кудай мага балдарыңды да көрсөттү" деди. Жусуп балдарын атасынын алдынан алып, ага башын ийип таазим этти. Анан Жусуп Эпрайымды оң колуна алып, Ысрайылдын сол колуна алып келди. Менашени сол колуна алып, Ысрайылдын оң колуна алып келди. Ипраим күчүү болсо да, Ысрайыл оң колун анын башына, ал эми сол колун Менашенин башына койду. Менаше тунуул экенин билип турса да, ал колдорун ошондой койду. Анан Жусупка батасын берип мындай деди: "Аталарым Ибраим менен Исхак алдында жүргөн Кудай, мени жаралганымдан бери бүгүнкү күнгө чейин сактап келген Кудай, мени ар кандай жамандыктан куткарган периште бул балдарга батасын берсин. Булар менин атым менен, аталарым Ибраим менен Исхактын аты менен аталышсын. Жер бетинде укумдап тукумдап көбөйүшсүн."